Балык жана андан жасалган азыктар баалуулугу боюнча эт азыктарынан кем калышпайт. Алсак деңиз, океан балыктары майлуу келип, курамында омега-3 кычкылы көп болсо, дарыя балыктарында омега-3 кычкылы бар, белокко бай жана сиңимдүү. Балыктын курамынан витаминдер топтомун баалуу микроэлементтерди калий, темир, бор, кальций, магний, фосфор табууга болот. Мындан улам адистер жумасына 2 жолу балык жеп турууну сунушташат. Жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат, көрүүнү жана мээнин иштешин жакшыртат, депрессияга каршы күрөшүүдө 1000ден бири рак оорусунун алдын алат, астма оорусунун өөрчүшүнө бөгөт кое алат, сезгенүүдөн сактайт. Туздалган, маринадталган, ышталган балыктарды жегенде абайлаңыз, анткени чала бышырылган балыктагы мителер организмге кирип, мите курт ооруларын пайда кылышы мүмкүн жана тамактан ууланууга алып келет. Балыктар жашаган аймагына жараша тамактанышат. Океан, деңиз, чакан көлмөлөрдүн балыгында ачуу чөптүн даамы жана жыты болот. Шараккан суунун балыктары таза. Эгер жыт болсо, таза матаны лимон уксусуна нымдап, балыктын үстүнө 15-20 мүнөттөй жаап коюу же бышардан 20-30 мүнөт мурун сүткө чылоо сунушталат. Тоңдурулган балыкты бөлмө температурасында же муздак сууга салып эритип, андан соң тазалоо керек. Минерал заттарын сактоо үчүн сууга туз салып коюу туура. Эриген балыкты кайра сактоого болбойт. Кабырчактарын, койругунан башын көздөй тазалоо шарт. Андан соң курсагы тараптан койругунан мойнуна чейин тилип, ичин тазалайсыз. Өтүн жарып алуудан абайлаңыз. Бакалоордун жана канаттарын алууда унутпаңыз. Балыкты муздак сууга салып, жай отто кайнатыңыз. Күчтүү отко кайнап бышкан балык катуу болуп, шорпосу күңүр тартып калат. Балык котлетинин туурамжысында корулган пияз кошсоңуз, ширилүү жана даамдуу болот.